Сыздарбы, урматтуу ата-энелер жана кичинекей достор. Бүгүнкү биздин талкуулоочу темабыз эмнеге жаш балдар бат-бат ооруп жатат. Жаш балдардын ооруганын себеби жаш балдар 1 жаштан 6 жашка чейинки ооруган балдар бул физиологиялык көрүнүш. Башкача айтканда 1 жаштан 6 жашка чейин балдар иммундук системасы калыбына келгенге чейин бат-бат ооруп турат. Бат-бат оорунун себеби биринчиси ал дени сак энеден дени сак бала төрөлөт. Ал эми энеси ооруса баласы дагы ооруйт деген маселе. Экинчиси туура эмес тамактануу. Үчүнчүсү экологиянын таза эместиги. Төртүнчүсү рационалдык эмес антибиотиктерди врачтын көзөмөлү жок ичүү дагы баланы бат-бат ооруга алып келет. Бат-бат ооруган балдар булар бир айда 3 же 4 жолудан көбүрөөк ооруган балдар часто болеющие дети деп койгон группага киришет. Бат-бат ооруган балдар булар салмагы жагынан аз кошушат, бойлору өспөйт, аппетиттери болбойт, башкача айтканда тамакка табити жок болот. Мектеп жашындагы балдар сабакты өздөштүрүүсү начар болот, тез чарчайт, көңүлдөрү жок болот. Ошондуктан азыркы убакта бат-бат ооруган бала бул бир гана медициналык гана проблема көйгөй эмес, бул үй бүлөлүк дагы жана коомдун да көйгөйү болуп эсептелет. Алдын алуу үчүн балдарды бат-бат оорутпаш үчүн биз бардыгыбыз чогуу чаран аракет жасайлы. Биринчиден балдарды 6 айга чейин эмчек менен гана эмизүү, андан кийин гана прикорм кошобуз. Экинчиден туура тамактануу, тамакты рационалдык тамакты берүү дагы биздин эң чоң бир маселебиз. Үчүнчүдөн азыркы убакта балдарда аз кыймылдаган балдар абдан көбөйүп кетти. Смартфондор, телефондор менен ойногон балдар дагы азыркы убакта көп эмес. Башкача айтканда гиподинамия менен балдар аз кыймылдап, ошол себептен бат-бат ооруп жатышат. Бул балдарды бат-бат оорубаш үчүн биз жогоркудай чечимдерди сиздерге биз сунуштамакчыбыз. Биринчиден таза абада балдар менен күндө 2 маал сейилдеп жүрүү. Экинчиден туура тамактануу, балдардын тамагына көңүл буралы. Айрыкча бизде кыргыздарда сүттөгөн чайларды көп беребиз. Ошол жагына дагы ата-энелер көңүл буруп койсоңуздар. Себеби ал дагы баланын аскандуулугун, башкача айтканда гемоглобинди түшүрүп, иммунитетти түшүрүп ооруга алып келиши мүмкүн. Үчүнчүдөн врачтын кеңеши менен гана антибиотиктерди бергенге биз сиздерди чакырмакчыбыз. Анан азыркы убакта биздин рынокто абдан көп витаминдер бар, абдан көп биодобавки бар. Ошолордун арасында биздин клиниканын атынан сиздерге табигый чөптөрдөн жасалган эч кандай зыяны жок, Куран аяттарынан түшкөн биздин витаминный комплекстерди сиздерге сунуштамакчыбыз.